Ассаламу алейкум. Амансыздарбы ардактуу замандаштар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Тез Жария каналыбыздын катталуучулары, көрүүчүлөрү, алыскы жакындагы бизден кыргызстандык мекендештер, мусулман туугандар. Жалпыңыздарга Ордолу Ош шаарынан салам айтуу менен биргеликте бүгүн дагы бир чыгарылышта Ордолу Ош шаарынын көчөлөрүн тартып чыгаралы деп чечтик. Снос тазаланган иш, мындан сырткары алдыга карай жумуш. Ушулардын баардыгын биздин чыгарылыштан көрсөңүздөр болот. Азыр биз дал ушул көчө Инам Саитов көчөсүндө турабыз. Ош шаарынын Инам Саитов көчөсү. Түз кетет бул жака. Ал эми бул жердеги көчө чоң трасса жол. Сулайман тоонун айланасынан өтүп турган көчө бул Кооператив көчөсү. Биздин сүрөтчүбүз Кооперативдин атын алган көчө. Тетиги болсо мечит. Ош шаарындагы эң чоң мечиттердин бири десек болот. Ал эми Инам Саитов көчөсүндө мына ушундай кайсы жерде турасың дегендер болушу мүмкүн. Үйлөр сенен төмөн турат, сен бийикте турасың. Бул жер жок эле го дегендер дагы болушу мүмкүн. Ордолу Ош шаарына келип жүргөндөр, Ордолу Ош шаарынын тургундары бул жерде атайын моундай шагыл төшөп турушкан, тагыраагы төгүп турушкан. Бул шагылды төгүү менен биргеликте бир жагы трамбовка катарында, бир жагы сырттан ар жерде тазалаган жерлерден чыккан шагылдар төштөгөн. Бул жактарачы төгүп чыгышкан. Кооператив көчөсү. Көрдүңүздөр э? Ларанский тараптан келет. Бул жакка западный тарапка кетсе болот. Ушул жерден эле Инам Саитов көчөсүнө кирип кетебиз. Бул жакта дагы снос болгон жерлер бар. Кээ бир үйлөр ашыкча чыгып кеткен. Ошондуктан баардыгын киргизип, снос болгон, снос кылып, мындан сырткары оңдогон жерлерде оңдошкан. Анан могул ушу бойдон калып кетеби деген сураныштар, суроо жаралышы мүмкүн деби? Анан ошолорго айтарыз, бул жер кичине азмаз трамбовка болгондон кийин алышат экен. Инам Саитов көчөсү. Ордолу Ош шаарынын көптөгөн көчөлөрү мурункулары тар болгон. Ордолу Ош шаарында жашаган тургундар мына ушинтип чыгып кетишкен. Бир машина оңдой турган жер, бир буюм тайым сата турган жер, же болбосо дагы бир нерсе. Кыскасы чыгып кетишкен. Муну туура түшүнүү менен кабыл алыш керек. Снос деген нерсеничи. Кээ бир адамдар үчүн жакпайттыр. Бирок Ош шаарына келген адамдар мындай Бангладеш же болсо кичинекей эле жер экен дебестен, мына кенен шаардын Ош шаарынын көчөлөрү кенен экен. Бир тарыхына жараша кенен болгон Ош шаары кооз экен деп мактанып кете ала турган деңгээлде, туристтер дагы келсе бир сүйүнүч менен кабыл ала турган деңгээлде сонун болуп өзгөрүп жаткан учуру. Мурун бул көчө аябагындай тар болгон. Чынын айтыш керек, ол жакта бас чыгып кеткен. Мына ол жакка дагы шагыл төшөлгөн. Көрүп турасыздар э? Бул жактагылардын бүт баары бул жерге чейин чыгылышкан болчу, могул жактарга чейин. Анан баардыгын снос кылып, тетиги үйлөрдү да көрүп турасыздар. Мына бүт баардыгын алдырган азыр. Көчө да кичине аябагындай тар экен. Бир уна араңып атат бул жакачы. Грейдер турат могул жерде. Техника турат. Бул Ош шаарынын көчөлөрүнүн бири деп айтсак болот. Ал эми богошогон көчөлөрдүн көбү азыр ушундай оңдоо иштери жүргүзүлүп, көчөлөрдө чекелерине тротуар, асфальт төшөө,
кээ бирлерин болсо жолдорду оңдоо, кыскасы Ордо Улуу шаарында иш кызуу жүрүүдө. Моминова көчөсүндө турабыз. Саитов көчөсү келип, ушул көчөгө кошулат экен, көрүүчүлөр. Кесилишет экен тагыраак. Бул жакта болсо могул жерде казуу иштери жүрүп атыптыр. Билесиздер, бул жак түз барып, жана Кыргызстан кинотеатрынын алдынан өтө турган жер могу көчө. Бул жакта да жолдор кеңейтилген. Демек, бул жерден суу өтүүчү атайын чоң каналдан курулат экен. Тагыраак эми өтө эле чоң эмес, жана лотоктон кенеңирээк жасап коюлат экен. Азыр мен көргөзүп да берем аны. Ары жакты көргөзүп коеюн, Ал эми тоок башка маселелерди дагы да болсо кароо максатында тиги жакта электриктер иштеп жаткан учуру. Көчөнү көрдүңүздөр да, аябагандай тар болгон мурунку көчөчү. Көрдүңүздөрбү, ардактуу кыргызстандыктар? Бул жерге атайын аларда кошош чоң суу өтө турган өтмөктөрдү орнотушкан. Тиги жакта архитектура кызматкерлери иштеп атыптыр. Дээрлик бул жактардагы жумуштарды ушундай түшүнүүгө болот. Мына ушундай. Нам Саитов көчөсү келип, түз келип, бул жактан Рыспай Абдыкадыров көчөсүнө кесилишет экөө. Көрүп турасыздар, бул жактагы көчө кеңейтилген. Тагыраагы бул жаңылык дагы бир көпкө чейин созулат. Ордо Улуу шаарынын көп көчөлөрү оңдолот азырчы. Суу тартылган жерлери же болбосо жолдун четиндеги тротуар маселеси, жол чырактар, анан асфальтталбаган жолдор. Азыр биз Көкөм би көчөсүндө асфальт болуп жатканын уктук. Мындан сырткары көп аймактар асфальт болуп атыптыр. Буюрса аларды дагы сиздерге чагылдырып, көргөзүп, чагылдырып беребиз видеонун жүрүшүндө. Сырт жакта жүрүп, биздин чет жерде жүргөн мекендештер көрүп сүйүнсө керек албетте.
бул чыгарылыштардычы. Жумуштар жасалбай жатат деген кээ бир көрөрмандарыбызга мына ушул видео ролик жооп болот деген ишеничтебиз. Көрдүңүздөрбү? Иштеп атышат. Жумуш болуп атат, Кудайга шүгүр. Жок эмес. Бул жактардагы мына жолго кенен чыгып кеткен. Буюрса, могу жолдор кеңейтилип, ишке берилип калса, жумушка өтүп калса, Кудай кааласа, Кудайым буюрса, жол тыгыны деген маселе албетте жоюлуп калат. Мына көчөнү көрдүңүздөр эми. Тетиги мен тартып келдим го жанагы. Инам Саитов көчөсүчү, түз өтүп кетти го. Ошол көчө толук түрдө ушундай эле болгон да. Пактабат көчөсү бул. Көчөлөр негизинен аябагандай тар. Кызыл сызыкка көпчүлүк бул жерде жашагандар, Ош шаарынын тургундары көпчүлүгү өздөрү чыгып алышкан. Бул жерде дагы дээрлик мына көчө деп айтууга болбойт да. Жанагы өткөндө Лөлү айледе тарттым го, Лөлү махалла деп. Ал жактардан бир айырмасы деле жок болуп калат да, мындайча айткандачы. Ол жака ар жактан шагылдарды, топурактарды алып келип, төшөп, төгүп, трамбовка кылып, көчөнү кеңейтип атышкан учур. Моминова көчөсүнө кетип атабыз. Алдыга карай. Ардактуу көрүүчүлөр, биз көчөдөн көчө аттап балшып Моминова көчөсүн кененирээк тартып кетип аткан учурубуз. Саидкасым Ахметов көчөсүн көргөзүп коелу. Суу түтүгүнүн уланган жери экен ал жер, көрдүңүздөр. Могу көчөнү караңыздар. Ушундай көчө болобу? Ачыгын айткандачы. Бул жердегилер дагы чыгып кетишкенби? Өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтыңыздарчы. Мен өзүмдүн оюман чыгарып алган жерим жок. Негизинен бул көчөнүн таардыгындагы могу жерден байкоого болот. Могу жерде мына жакындаштырып коеюн, 2 унаа турат. 2 унаа өтсө эле болду. Калган адамдарчы. Көчө деген негизинен чоң болуш керек, могу көчөдөгүдөй болупчу. Разяхан деген айымдын Моминованын атын алып турган көчөдө кетип атабыз.
Разияхан Моминова көшесінен біз жиынтықтап жатқан жүрміз. Ардақты қырғызстандықтар, көрушілер. Мына бұл жақтан арыға алып келіп, ар жақтан торпақ же болсын шағылдар төшіп жатады. Ал эми тромбовка алуу мақсатында бұл көше шөгіп жанагына жаман болып кеткен үшін алып тазалап, тегиз кылып асфальтқа даярдоо, оңдоп түзөөгө даярдалып жаткан көчө экендигин көрө алабыз. Ардактуу кыргызстандыктар, Разияхан Моминова көчөсүнөн чыгып эле дал ушул Амир Темир көчөсүнө келип калдык. Бул Амир Темир көчөсү. Бул жакта Батыралы Сыдыков атындагы Кыргыз-Өзбек университети жайгашкан. Ку деп билет көпчүлүгү. Ал ушул көчөдө лоток коюлган, бордюр коюлган, асфальтка даярдык экен бул жакта эле. Кыскасы бул жолдун четиндеги снос болчу жайлар снос болуп бүттүр. Могул жерде май куюш, алмаштыруучу, вулканизация, унаанын бир жерлердин тетиктерин оңдоо, сатуу боюнча. Кыскасы могул жер бул жака чыгып кеткен болчу да. Аябагандай көчө тар, бир жол тыгынынын атасы болгон жер ушул жерде болчу. Ал эми азыр болсо мондай жолду оңдоп, сонун кылып 50%-га чейинки деңгээлде жумушка жакындашып калыптыр. Асфальт кылса, анан тротуар болсо, буюрса болду да. Анан жол чырактарын орнотушу керек дагы кошумчачы. Бул жактарда жашалыптыр. Какайып турат, көрүп турасыздар, Кыскасы ушундай. Мен чыгып эле сол тарапка карай жүрөйүн, Сулаймон тоо тарапка. Көчөнүн ушу жагын көргөзөтөйүн. Мына ушуларга окшоп, оңдогондор мурун чыгып кетишкен болчу да бул жактарга чейинчи. Мына жактардагы чыгып кеткен экен, снос кылып ичкеге карай киргиздиришиптир. Бул жакта мындай кычык-пычык көчөлөр көп экен. Могу көчө кайсы көчө экенин билбедим аталышын. Бирок бул дагы болсо мындай кичинекей эле көчө. Кычык көчө да. Шаардык мэриясы, жогору жактан колдогондор аябагандай жакшы жумуш болуп атат. Чынын айтыш керек. Видеонун чыгарылыштын башынан аягына чейинки учурда көрдүңүздөр да. Жумуш болуп жатабы, болбой жатабы деген суроолорго жооп видео аркылуу берилди. Бул жакта кытайлык туугандар экен. Кытайлык туугандар бордюр алып коштурму бул жактарга. Лоток дээрлик бул көчөнүн бүт бардыгына эле коюлуп тур, көрүүчүлөр. Ташталган, жаман, жыттанган, же болбосо тар, келгиси келбеген, жаман, бир болсо мындай жүрөк жылытарлык деңгээлде эмес болгон мурунку акыбалдан көрө азыркы учур аябагандай сонун. Мурун деле сонун болгон, мурунку бийликтегилер деле аябагандай жакшы иштеген. Бирок азыркы иш, азыркы жумуш өз нугунда жакшы уланып жатат. Мэрибизге куш кубат берсин дейбиз. Президентибизге. Буюрса жумуш алды карай жылып жаткан учуру баардыгыңыздарга кыргызстандыктар ушул чагылдырманы туура максатта чыгардым. Биздин чечеде жүргөн мекендештерибиз суранган болчу. Ушул көчөнү тартып чыгасы деп. Мына көрдүңүздөр да. Өнүгүү Кыргызстанда аягына жүрүп жаткан учуру анын катарында Ордо Ош шаары гүлдөп өнүгө өсөт. Ассаламу алейкум, жакшы туруңуздар.
Мен қайрадан Гапар Айтиев атамыздың атындағы аталыш көшеге өттім. Жақсы тұрыңыздар. Дағы қайсы көшелерді тартып шығаралы? Бізге комментарийге жазып қойыңыздар. Бізменен бірге болыңыздар.